Алтын бешик маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Сайкал Кулназарова. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 100 жаштан ашкан карыяларды куттуктады. Улуттук кан тапшыруу күнүнө карата бүгүн Баткен облустук кан борборунда акция уюштурулду. Чек ара аймактарында туруктуулук орноп, жашоо өз нугуна кайта баштады. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы иш сапарынын жүрүшүндө президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен бирге Баткен районуна караштуу Рават айылынын 102 жаштагы тургуну Асель Абдимутовага барып карылар күнү менен куттуктады. Асель Абдимутова 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуш учурунда тылда эмгектенген. Ал 8 баланын апасы, 50 неберенин, 90 чеберенин чоң энеси, учурда 102 жашта. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен районунун жана Баткен шаарынын аймагындагы 100 жаштан ашкан карыяларды майрамы менен куттуктады. Мени келип ижат кылып кабар алгандарга рахмат. Чын-чаман жүргүлө эч жаныңар оорубасын мага ошол. Министрлер кабинетинин башчысы карыяларга чын ден соолук жана бакубат жашоо каалап, өлкө башчысы Садыр Жапаровдон куттуктоо катын тапшырды. Оңуңар узун болсун, оңуңар полбон болсун, пачабы тынч болсун. Чын-чаман ойноп кылып, эндиги чымалга саттын жаман жатайлык. Кыладыргайда кабылсын, Аллах акбар. Мындай саамалык облустун башка аймактарында да улантылды. Тагыраагы облус башчынын биринчи орун басары Марufkan Tulayev 100 жаштан ашкан карыялардан кабар алып, президенттин белеги менен ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алимбаевдин резервдик фондунан акчалай колдоосун тапшырды. Карыялар күнүнө карата атайын президентибиздин берген белек бечкектерине биздин Баткен облусунда жалпысынан 11 жүздөн ашкан улгайган адамдар бар экен. Ошолорго ошол президенти Садыр Жапаровдун куттуктоолоруну жеткиздик. Жеринде барып алардын ал акыбалы менен тапшырып куттуктап белек бечкегин тапшырып келип. Жалпысынан облус боюнча 100 жаштан ашкан 11 улгайган карыя бар. Аларга жергиликтүү бийлик жана мекеме ишканалар тарабынан материалдык жана моралдык жардамдар көрсөтүлүүдө. Саякат Абдырасул кызы, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругуна негиз Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы райондун аймагында жашаган карыялардан кабар алып, коом үчүн маанилүү күндөрдүн бири карылар күнү менен куттуктады. Аталган күндүн урматына 1 айлык жарыяланган. Буга байланыштуу бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Өкмөттүн, өлкөнүн, жарандардын көңүлүн бурган 1-октябрь эл аралык карылар күнүн 1990 жылы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугунун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө көңүлүн бурдуруу. Ал эми кыргыз элинде алмустактан бери ата-бабаларыбыз карыларды урматтап, каарынын кебин капкасал, каарысы бардын ырысы бар деп үйдө карыяларды төргө олтургузуп кадырлап келишкен. Анау сизге 10 000 сом акчалай эме акимдин резерв фондунан кен колуңузга конверт. Мына ушундай кадырлуу карылардын бири. Ананда келечек муундун бүгүнкүдөй жыргал жашоосу үчүн экинчи дүйнөлүк согушта душмандар менен салгылашып, улуу жеңишти алып келгендердин катарында согуштун ардагери Шамши Эшбаев. Өмүрүнүн 99-жу жазын жашап жаткан согуштун ардагери Шамши Эшбаев Кадамжай районуна караштуу Урузбеков айыл аймагында жашайт. Дүйнөлүк апатка алып келген согуш башталган 1941-жылы 18 жаш курагында аскерге чакырылат. 1942 жылы Воронеж шаарында согуш майданда кирип, Киевти, Минск, Будапештти, Бухарестти жана Венаны, Праганы душмандардан бошотууга катышкан. Университетти өткөндөн кийин аспирантурада окуп, аспирантура илимим бар. Мына ошондой акыбалда ушунчалык даражага келип, ушунчалык жашап турганыма абдан ыраазычылык билдирем. Sağ olsun elim, yerim, amancılık olsun. Кадамжай районунун администрациясы мекеме ишканалардын жетекчилери менен райондогу жалгыз согуштун ардагеринен кабар алып, майрам менен куттукташты.
Район акиминин орун басары Сейликан Асанова 10 000 сом акчалай. Ал эми мекеме ишканалардан да белек бешкектерин тапшырышты. Алқағында бір топ іс-шаралар планы түзілген. Бұл бардық мекеме ишканаларға жергілікті өз алтыншы башқару органдарына жеткіріліп, бүгіннен баштап іс-шаралар башталды. Бүгін біз мекеме ишканаларының жетекшілерімен бірге районның аймағында жалғыз қалған Улуу Атамекендик согуштун ардагери Эшпаев Шамшагайдан кабар алганы келдик. Биздин райондун аймагында 100 жаштан ашкан 8 карыябыз бар экен. Бүгүн ошол жетекчилер менен кошо ошол 8 карыябызга дагы барып, акимдин резерв фондунан бөлүнгөн акча каражаттарын ошондой эле белек бекчектерди жеткиребиз деген ойдобуз. Айтсак, Кадамжай районунун аймагында 100 жаштан ашкан 8 карыялар бар. Алардан сырткары 99 жаштагы согуштун жалгыз ардагерине жалпы 9 карыларга администрация тарабынан акчалай колдоо көргөзүлдү. Мурдараак согуштун ардагери Шамши Эшбаевке 10 күндүк акысыз медициналык камкордук уюштурулуп берилген. Алдыда 1 айлыктын алкагында башка мекемелер тарабынан карыларга арналган иш-чаралар уланмакчы. Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. Элибиздин эзелден келе жаткан каада салты, үрп адаты элдин баа жеткис баалуулугу саналат. Анын ичинде улууларга болгон сый урмат. Калк ичинде ар бир үйлөдө улууларга урмат сый көрсөтүү бар. Терең ыраазычылыкка чулганган куттуктоолор Кызыл Кыя шаарында да жаңырып, 100гө жакын карыяларга майрамдык маанай тартууланды. 1-октябрь эл аралык карылар күнү дем алыш күндөргө туш келгендиктен жерлерде бул күнгө карата иш-чаралар уланып, 1 айлык жарыяланган. Жан дүйнөгө жылуу сезимдерди тартуулаган жана кайрымдуулукка үндөгөн майрамдык иш-чаранын катышуучулары турмуштун катаал сыноосун татыктуу көтөрө билген. Көкүрөгүндө жаштыктын илеби уялаган ак сакалдуу аталар менен жүзүнө нур төгүлгөн мээримдүү апалар болду. Алардын бири 88 жаштагы Жыйынбай Курбанов. Кыргыз мамлекетинде бир гана өсүп өнүгүү болушун тилейт. Илгир ата бабалардын сөзү абдан жакшы сөздөр. Бул насаат, таалим, тартип болуп келген. Қарын сөзін қапқа сал деген, бұл қарыны қапқа салып, тарихи болып кетішке күш қуат болып та. Онда қарылар, жаштар, ошолордың қарылардың ұлғайылғандан сөзін алып тұрып, келешегі елімізге жұртқа сымықтанған муындардан болады да. Муындарыбыз ешқашан кемібейді, дайым өніп өсіп тұрады. Қарилардың күні деген, мана бүгін жақтар болды, базар ішамы келіп қалды да. Шоға бүгінгі жылдырып, шаардын мэри төрагасы сыймыктанып, шул аксакалдарды, компаниялерди чакырып, жакшыныга музыка, жакшыныга сөздөр болду. Бул дайыма ушундай жакшы сөздөр болуп тура берсин. Элибиздин өнүшүгө биз карыялардан тилектешбиз. Жакшы күндөрдүн бири бул карыларга арналган өзгөчө майрам деп белгиледи шаардын башчысы калаанын улгайган жарандарын куттуктап жатып. Маткалыков кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал турукташып калгандыгын белгилеп, жерге бизде эч качан мындай оор күн болбостугун, эл арасында ынтымактуулук бийик сакталып, мамлекет быйылкы жылда карыларга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын билдирди. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркузулов Жапаров тарабынан өзгөчө карыяларга болгон көңүл буруу деп айтсам болот. Себеби октябрь айынан баштап биздин ушул ардактуу эс алууда жүргөн аталарыбыздын, апаларыбыздын пенсиясы да көтөрүлүп атат. Бул деген биздин ушу карыларга болгон өлкө башчыбыздын, жалпы эле жетекчиликтин көзөмөлүндө турган жакшы бир иш-чара болуп атат. Кала берсе ошондой эле жерлерде дагы ушу биздин жүздөн өткөн аталарыбызга, апаларыбызга президентибиздин белектерин тапшырылды. Ошондой эле жерлерде, район шаарларда жетекчилик тарабынан ар бир мүмкүнчүлүгүнө жараша биз шаардагы 100 ардактуу аксакалга 1000 сомдон 100 000 сом акча бөлдүртүп, бүгүн тапшырып атабыз. Ушундай эле куттуктоосун шаардык кеңештин төрагасы Жыргал Калматов да билдирип, жергиликтүү бийлик тарабынан улгайган жарандарга колдоолор улантылат деп айтты. Бардык мына ушу изят урмат кылган жетекчилерге рахмат. Тынчтык болсун, элибиз тынч болсун, өмүрүн узак болсун бардыгынын. Аксакалдарды сыйлап, ушул чакырып, сый урмат кылып, андай музыкаларды коюп, гүл сатымда пул сарп бергениңерге чоң рахмат.
Белгилей кетсек, Кызыл Кыя шаарындагы 100 карыя быйылкы жылда жергиликтүү бийликтин майрамдык сыйына ээ болушту. Маданият бөлүмүнүн кызматкерлери концерт тартуулап, саамалыктын катышуучулары майрамдык маанайга бөлүндү. Мындан тышкары шаардагы 100 жаштан ашкан энеге мекеме ишканалар тарабынан белектер берилди. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Улуттук кан тапшыруу күнүнө карата бүгүн Баткен облустук кан борборунда акция уюштурулду. Иш-чаранын максаты Кыргызстандагы кан запасын толуктоо, саламаттыкты сактоо мекемелерин, анын компоненттери менен камсыздоо жана мекендештерди мындай жакшылык иштерге активдүү катышып, ыктыярдуу донорлордун катарына кошуу болуп саналат. Ал эми аталган акцияга Баткен шаарындагы бардык мекеме ишканалардын жетекчилери баш болуп катышты. Кененирээк Асылкан Махамат-кызы айтып. Кыргызстанда жыл сайын сентябрдын акыркы жумасы улуттук кан тапшыруу күнү катары белгиленип келет. Бул күндөрү Баткен облусунун аймагындагы чек ара чырына байланыштуу бул дата белгиленбей калган болчу. Эми бул демилгени президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев көтөрүп, бардык мекеме ишканалардын жетекчилерин донор болууга чакырды. Абдикарим Карбековичке чоң рахмат. Бар ушундай жардам бергиле деди. Муну азыр Кудай буйрса губернатордун биринчи орун басары келет, Марифхан Каримович келет, ал дайым тапшырып турат. Эми мен неме дейм, айрыкча эркектерге силер кан тапшыргандан таптакыр коркпогула. Каныңардын бир бөлүгү бирөөдү сактап калса, өзүңөрдүн каныңар жаңыланат. Кан жаңыланып турганы айрыкча эркек адам үчүн ал пайдалуу. Эң негизи бирөөдү биз өмүрүн сактап калабыз. Бүгүнкү күндө Баткен облустук кан борборуна коомчулук тарабынан суроо талап жогору. Мындан улам аталган борбордо кан жетишсиздиги пайда болгон. Бул көйгөйдү чечүүгө бүгүнкү акциянын ролу чоң. Бизде литр менен алганда 20 литр дайым кан турат. Азыр мына көрөсүңөр 20 литр кан турат, 40 литр плазма турат. Бирок мына канын эрмаса деп коебуз, сактоо мөөнөтү 20 күн гана. 20 күндө буларды жаңылап турушубуз керек. Эми бүгүн акциянын негизинде Кудай буйрса кан жетиштүү көлөмдө болсо, булар бардыгы жаңыланат. Эскилери чыгып кетет эми эсептен. Негизги биз өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Баткен облустук кан борборунда өтүп жаткан улуттук кан тапшыруу акциясына Баткен шаарындагы мекеме ишканалардын жетекчилери баш болуп, активдүү катышууда. Айтсак, алардын катарында Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгынын башчысы Бакытбек Умаров да бар. Ал бүгүнкү акциянын угары менен дароо донор болууга келген. Бүгүнкү кан тапшыруу акциясына облус башчыбыз Абдикарим Карбековичтин тапшырмасы баарыбызды ушул патриоттукка чакырып, ушу жерге келип кан тапшыргыла деди. Биз да тапшырып, азыр өзүбүздүн мекемелерге барып туруп, биз да өзүбүздүн кызматкерлерге айтабыз, ушу кан тапшыруу ушу кан борборуна акцияга келүүсүн баарына чакырабыз. Ошондой эле ушу Баткен облусунун жашоочуларын дагы, Баткен шаарынын жашоочуларын ушу келип кан тапшырып, кан тапшыруу акциясына активдүү катышуусун суранабыз. Дарыгерлердин айтымында кан тапшыруунун эч кандай зыяны жок. Тескерисинче кан тапшыруу менен ден соолукту чыңдоого болот. Ал эми донор болом деген жарандардын салмагы 50 килограммдан ашык жана ар кандай жугуштуу оорулар менен оорубаган, дени сак болушу керек. Ошондой эле кан тапшыруудан бир күн эрте алкоголь ичимдик ичпөө керек. Донор болууну каалагандар Баткен облустук кан борборуна келип тапшырса болот. Акция ушул жуманын аягына чейин жүрөт. Асылкан Махамат-кызы, Бексултан Кайратбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Чек ара аймактарында туруктуулук орноп, жашоо өз нугуна кайта баштады. Жалпы кыргыз эли биримдикте аракет жасап, жабыркаган тургундарга ар тараптуу жардамдарын көрсөтүүдө. Учурда айыл тургундары биргеликте короо жайларын, көчөлөрдү тазалап калыбына келтирүү иштерин баштаган. Миңөрүк айылындагы азыркы абал туурасында кабарчыбыздын материалында. Баткен районуна караштуу Аксай айыл аймагынын Миңөрүк айылы Тажикстан Республикасынын Чорку айылы менен чектеш жайгашкан. Жалпысынан айылда 176 түтүн үй болсо, алардын ичинен 30 турак жай толук өрттөлүп кеткен. Эртең менен саар бамдат намазга турдум эле. Анан саат 6 болчу. Кийин автоматтын үнү атылды ошо Көкташ жакта.
Көкташ жақта автомат атылды. Кейін келіншегімді тұрғыла деп ойғаты, онан автомат атылып отады. Деп тұрсам әлі, кейін даңылдаған тоғыш танка атылды. Кейін бардығын тұрғызып баламды, семьямды алып, ұндайға қачырдым қоңышындықы менен. Алып, ұндайға айланып қачы бардық. Қоңышы қолың бардық, аял жаш балдармен машина мейінігінен қаштық, қачыған Баткенге бардық. Баткенден анан Бозадыр деген айлыға бардық. Бозадырда мектепке жайлады. Шеттенен түнеп қалдық 2 күн. 2 күннен кейін келсек, үйді күйгізі беріп тұр. 2 күннен кейін келіп көрдіңіз, үйіңізді емнелер бар еле? Еме үйді... Қанша қаналы еле? Анан малдарыңыз қандай еле? Үй, мұнау көріп тұрасыңыр азыр. 4 комнат, еме, айваны менен 4 комнат. Веранда бұл. Антығы жақта гараж, кухня, баня, 2 комнат үй. Мұна навесі менен еді. Бұл үйдің ішінде күйген нәрселер енді, бұл тұрмышқа керекті нәрселер бардық болчу. 2 холодильник. Мен жақында бір апта, 1 неделе болды. Қыз бердім, анан баламды үйлөдім, келіншегім менен. Келіншегімді Бишкекке жөнөтүшүм менен 1-2 күннен кейін мына шындай ахвал болды да. Мал жандықтарыңыз бар біле? Эме мал жандықтарды мен той қылам деп бардығын сатып, тойға қаражат қылам. Бишкекский ешкілерім бар да, сауын. Шоларым 3-өөбү жоқ, шол. Енді тоногон нәрселделе болуп тұр, азыр бардық жайында бирок еріп қалған да. Күйіп қалған мына көріп тұрасыздар. Жана айтып қалдыңыз, бұл жақта трактордағы алғаныма 1 ай болды. Трактор дегенде көчөдө турчу. Алғаныма 1 ай болды. Енді тойдан кейін инемде үміт қылдым еді. Тойды өткөздім, мына шу ахвал болды. Жандыр бериптир. Азыр эми каякта жашап жатасыздар эми азыр? Эми кыргыз элим бар экен, Кудайга шүгүр. Ар бири чакырып атат. Мына кегиле жашагиле деп. Рахмат кыргыз элиге. Бардығы қырғызым биримдикте болса, иншалла, еш жүрүшөт, буйурса. Эми бул сиздердин үй жайларыңыздардын ордуна мамлекет тарабынан үй салынып берилет экен? Үйдү салып берем деп атат өкмөт. Иншалла, буйурса мына аракет кылып атат. Мына бүгүн 30 ошо МЧС'нин адамдары түштү. Жардам берип атат, иншалла. Кыргыз үй мына айтка домчабаны тигип берем деп атат. Вақтылуу жашаганга. Бала чакам Баткенде. Семьям ошо Баткенде турат. Мурда буга чейин сиздер мына Тажикстан менен ортоңуздарды эме жол эле тосуп турасыздар. Алар менен сиздердин карым-катнашыңыздар буга чейин кандай болуп келген? Эми акыркы жылдары тажик тараптын кол салуусунан улам бир аз болсо да мамилелер солгундап калды болуш керек. Birinci urushdan beri ma'mila to'xtagan. Shu 2019 qaysi жылы urush bo'ldi, o'shandan beri to'xtagan ma'mila. O'shandan beri qarim-qatnash yo'q. Ага чейин кандай болчу? Agacha жакшы болчу. Алар мен алды берди. Неме болуп жүргөн, иштер болуп жүргөн. Азыр эми ошондон бери мамиле. Мундан бери мамиле жок. Ошол эми. Учурда айылда жалаң гана эркектер жашап, үй жайын, көчөлөрдү тазалап жатышат. Ал эми үй күйгөн жарандарыбыз, айрыкча аялдар жана жаш балдар бүгүнкү күнгө чейин коопсуз аймактарда убактылуу баш калкалап турушат. Эртең менен уктап жаткан болчубуз. Саат 6:30-дарда даң-дуң деп атыш башталды. Анан качкандар качты. Мал салды жылдырып келсем, үйдөгүлөр качып кетиптир. Өзүм жалгыз калдым. Айылда бир 3 болчу элек. Сөз шокко аралашып, бияк-бияка жүгүрүп жүрдүк. Бир 5 катын, 10 бала бар эди. Шуларды аштан экөөбүз кирип алып чыгаксек, биз эч жака жылбайбыз деп койду. Кийин эл башы келип 4 адам болуп алып чыктык аларды. Сонан үйлөрдү күйгүзүп баштады. Биз качканыбыз жок. 4 адам турдук ушундай. Ояк-бияка жүгүрүп, ошол. Сиздерге тиш кылышпадыбы же алар күйгүзүп эле тоноп кетип калдыбы?
Tonodu birinci, keyin kuyguzdu. Men uyum жақшы, biroq mashinamni kuyguzdilar. Uyning ichida bir tonnada örük var edi. Bir tonna bo'lsa ham 700 kilo örük var edi. 500 kilo tazasini sorttab olib ketibdilar. 200 kilo qolibdir. Ana septi yaman shuntup jurqan-purqanlarni sorttab olib ketibdir. Учурда айылда тынчтык орноп, жашоо акырындык менен өз нугуна келип жатат. Ал эми күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кызуу башталып, президент Садыр Жапаровдун жеке тапшырмасынын негизинде кышка чейин үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Бизден президентибиздин Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы бар. Биз деген бул иш-чаранын бар бүгүнкү күндө жаңы жылга чейин бүтүрүш керек деген. Бирок анын тапшырмасы бир гана ушул жаңы жыл деген söz менен чектелбейт. Анын берилген мөөнөтү будан да кыска. Биз ошол күнгө, ошол мөөнөткө жетишебиз деген аракет менен буну кылып атабыз. Баткен областында жалпы кырдаал бүгүнкү күндө турукташууда. Өткөн жумада Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен келип, Баткен областына 3 күндүн ичинде жабыркаган айылдарда ошону менен бирге элдер менен жолугушуу өткөрүп кетти. Андан тышкары ушул жердеги министерство, ведомствонун жетекчилери менен чогулуш өткөрүп бир канча тапшырмаларды коюп кетти. Министрлер кабинетинин төрагасы биринчи маселе кылып жыйында бул калыбына келтирүү жумуштарын баштоо жана тез арада бүтүү боюнча тапшырмаларды койду. Экинчи маселе кылып ушул жерде эвакуацияга чыккан элдерди бүт тараптуу камсыз кылып бүт шарттарды түзүп берүү боюнча тапшырмалар койду. Сабира Абдисаматова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Көчүп келеле, монтаж боло эле, ушу монтажда калган эле да. Теманы улай. Баткен районунун Миңбулак айылы чек арага чектеш жайгашкан айылдардын бири. Айылда жалпысынан 180 түтүн эл жашайт. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Миңбулак айылында жабыр тарткан. Анткени аталган айылдагы 8 үй толугу менен өрттөлүп кеткен. Учурдагы чек арадагы айылдын жашоосу туурасында Сабира Абдисаматова айтып берет. Мына азыр мен турган жол Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын бөлүп турган жол катары таанымал десем дагы болот. Анткени бул тарабында Баткен районунун Миңбулак айылы болсо, бул жакта такталбаган аймак катарында канчалаган гектар жер өрүк бактары олтургузулган. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында бул өрүк көчөттөрүн убагында кыргыздар отургузганы менен акыркы жылдары такталбаган аймак катары таанылып, бул жака Тажикстандын жарандары дагы, ошондой эле Кыргызстандын жарандары дагы өтпөйт. Зайын Алиева Баткен районунун чек ара аймагында жайгашкан Миңбулак айылынын тургуну. 14-17 сентябрдагы каргашалуу окуядан 10 бөлмөлүү үйү күйүп, учурда Ноокат районунда балдары, неберелери менен жашап жатат. Зайын апа 16 сентябрдагы уруш кандайча башталгандыгына төмөнкүдөй токтолот. Эмне биз чек арада тажиктар менен жакын, кошуну. Мисалыга алганда şu asfalt yol bolsa iyi, katta yol bolsa o ötede Tacik, bu ötede Kırgız. Biz okuya sargı saat namazdan keyin boldu. Tars turs oldu. Ben aytdım ki bir o ötede çömnüler var da meme. Şolordan başlaptır ölümünü köreyim dep sıyır sağanı çıktım özüm. Baldarda oygotmadım doğrusu. Özüm çıkıp meme kısam küçöyüp gitti. Anam bir nevirem keldi dağa aytdı ki Kattene kaçağız dedi. Ay neye kaçat elek? Oturaveriyoruz deyip şunday dedim. Desem kaçağız, uruş olup otadı. Hemen kaçıp gitti. Bitti özüm kalıpпын. Başka hiç kim yok. Koşunlar kaçıp ketiptir. Bitti özüm. Men 3 indivalık balam var balam. Anan ol 2 balayam men bir bala kılıp kaçıp ketiptir. Bir indivalık kız muhtab jatat ele. Uyga kirdim. Onu oygottum. Anan üst başını bir sıyrak giygizip, özüm şu kepetede jetelep biraka keldim. Kelgenden keyin balam semiyasını taştap meçitten aldığa. Mana vardı. Anam men düşüp, meni aparıp meçitten aldığa apardı. Onun şonun Karabak kettik.
Karabulaka. Oğa vardık. O ette meçitke düştük. Meçitte nanüştani kıldık, abitte kıldık. Şunun Karatokoy vardık. Benzin salarka adav oldu balan maşinasının. Bir bela kılıp salarkanı tağıp koydurup çerez kılıp şunu menen Ayderken kettik. Ayderken'de yaxşı adamlar köp eken. Bizdi düşürüp kaldı. Turduk şehette. Anan o baldarın biri Karatokoy'da kettir, biri memege Karabulak'ta oluptur. Bilbeysin, birin bilbeysin hem şunday meme olgan okuyada. Оқтун үнү угулуп таң эрте менен саат 6-лар чамасында айыл элин дүрбөлөңгө салган. Ал учурда айыл тургундары кийим кечелерин, документтерин да алганга үлгүрбөй айылдан чыгып кеткендери да болгон. Алардын катарында биздин каарманыбыз да бар. Учурда документтеринин жарымы үйгө кошулуп күйүп кеткен. Биздин документтер бардыгы күйүп бүттү эке. Үй ичибиз баары күйүп бүттү. Айласыз жоктон биз качтык. Kaçkanımızdan жақсы болған екен, үйіміздің içinde отырғанымызда өзімізден күл болмақ екенбіз. Анан кейін şu балдардың мемесіден үшінтіп жүрөбүз дайынайын. Şu документті тездетіш керек та, үй жайды тездетіш керек. Тезірек салып бізді бір бала қылып жайлаш керек. Жайлабаса қандай болобуз? Айла жоқ, hiç meme жоқ. Эми документтер Tölgü memeni alıp kaçıpın. Kızıl kitapta alıp kaçıpın da kağam o turdu oyum var mı, memelerim var mı, bu ne böyle zakis kağızlar, memeler, yok pasportta aldım. Onları algan memende karmanıma sağan eken, karıya şondayken, pul alganda salıp koygan eken de algan. Қалған документтер бардығы күйіп бүтті. Қызымдың дипломдары бар еле, грамоталары бар еле, неврелерімдің грамоттары бар еле, жақсы оқиды деген мемелері. Ардақ грамот, меме грамоттары бар еле. Аны шолар бардығы күйіп бүтті. Үйімде бітті неврем Құран оқып меме қылат еле, бір қыз неврем. Şu Құран күйіп өгін еке. Құданын, Алланың мемесіне қара күштүүлүгүнө. Бүгүнкү күнү ошол 109 жарандын арызы кабыл алынды. 109 жарандын арызы кабыл алынганын ичинен алардын 62 жаран Кыргыз Республикасынын жарандык паспортуна кабыл алынды. 10 жарандын арызы Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортуна кабыл алынды. Ошондой эле Туылғандығы туралы күбөлүктөн 30 туылғандығы туралы күбөлүк ошол үй күйгөн, жабыркаган жарандарга акысыз берилди. 4 өлгөндүгү туралы күбөлүк, 1 никелешүү туралы күбөлүк жана ошол баары болуп 109 жарандын арызы алынды да бүгүнкү күнү. Миңбулак айылы Тажикстандын бир жагынан Сорг, экинчи жагынан Чорку айылдары менен чектешет. Жалпысынан Миңбулак айылы боюнча 180 түтүн үй бар. Аталган айылда 8 үй толук өрттөлүп, жашоого керексиз абалга келген. Айыл элинин айтымында акыркы жылдары чек арада жер, суу маселелери боюнча уруш жаңжалдар көп болууда. Жер-чатактар көбөйгөн сайын кошуналар менен ынтымакта жашоого өз кедергесин тийгизбей койбойт. Үйгө тишпей койгондон болот эле, ашка калган болсо бар жогун алып кетсем эле, ушу үйлөрүн тек койгондо кыштын күнү келип атат эле. Кары картаңдар, жаш балдарга кыйын болуп атат да. Айныкса мына энеме эми Кудайга шүгүр биз бар карайбыз. Өзүнүн үйдөй болбойт да, атамдан калган имарат эде. Ушунчалык күйүп отурабыз, барсак атам көзөтүп кетсем, ошону тиктеп, атам көргөндөй болуп жүрөт элегем. Куданын буйругу, Алланын буйругу ушунчалык. Башка саганы көрөт экенбиз да. Ошол Bundan bir ынтымак болсо, тажик эли ham, кыргыз эли ham баары Алланын бандасыбыз го. Жакшы болуп кетсе, жакшы дейбиз. Бирок азыр ham жашап атабыз, өзүнүн үйгө келгенден бери үркүп турабыз да. Түндөсү эшикти карайбыз, эшикке жалгыз чыга албайбыз, балдарыбызды ham алып чыга албай эле коркуп эле үркүп турабыз. Эжемдер болсо үйлөр үркүп кеткен, олар аякта сарсан болуп жүрөт. Олар ham тынчтыкпы деп коет, өзүнүн үйгө үйрөнгөн да бардык эле. Ошо энди биягына Алладан сураганыбыз
чоңдорубузам эле карап турбаса керек, баары ынтымак алып келсе жакшы болот эле. Канткен күндө да чек ара айылдарынын тургундары кылымдардан бери ынтымакта жашап келген. Эки элдин ортосундагы бул кыйынчылыктар убактылуу экендигине жана айылда түбөлүк тынчтык өкүм сүрөрүнө ишенишет. Сабира Абдисаматова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда абал жөнгө салынып, тургундар жай турмушка кайта баштады. Мындан улам өз ишин убактылуу токтоткон облус аймагындагы жана райондор аралык, ошондой эле шаар ичиндеги маршруттук каттамдар штаттык режимде иш алып барууда. Теманы кабарчыбыз улантат. 14-17 сентябрдагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткенде жай тургундар коопсуз жайга чыгарылган. Мындан улам облус аймагында ички маршруттук каттамдарда убактылуу ишин токтотууга аргасыз болушкан. Баткен облусунда бүгүнкү күндө абал турукташып, облус аймагында анын ичинде район жана шаар аралык маршруттук каттамдар өз нугунда жүрө баштады. Баткен обласы боюнча баардык автобустук каттамдар өз штаттык режимде ишин алып барып атат. Айтып кете турган нерсе, азырынча бүгүнкү күнгө Лейлек району боюнча 2 автобустук каттам токтоп турат. Бул интернационал Бешкент, интернационал Кайрагач. Алар дагы эртең күндөн баштап өз ишин улантат. Ал эми Баткен району боюнча Баткен Аксай, Баткен Сама Үчтөбө, Баткен Көкташ 3 автобустук каттам убактылуу токтоп турат. Эми өзүңүздөргө маалым, эвакуация болгон жарандарыбыз өз айылдарына кайтып келишип атышат. Мына эртеңден баштап буюрса бул каттамдарда толугу менен ишке кирет. Коомдук транспорттордун ишмердүүлүгүнүн башкы максаты коомчулукту ташыган унаа каттамын жөнгө салуу. Андагы жай тургундар биринчи жерден экинчи жерге жетүүсүнө өбөлгө түзүп берүү деп белгилешет айдоочулар. Кырдаал турукташтыгына байланыштуу элдердин жүрүшү жакшы эле. Анын чегерада жашагандар алы келген жок. Баары жайында секин калыпка келип атат. Абалдын турукташканына байланыштуу маршруттар өз убагында жүрүп атат азыр баары жака. Белгилей кетсек, коопсуз жайга эвакуация болгон жарандарды үйлөрүнө жеткирүүдө транспорт департаментинин Баткен аймактык башкармалыгы кичи автобустарды уюштуруп, элди транспорт менен камсыздоо боюнча иш алып барды. Бүгүнкү күндө чек ара окуясынан улам башка облустарга же Борбор калаага кеткен жарандар да атайын унаалар менен үйлөрүнө кайтарылууда. Кайра келип аткан жарандарыбызды Баткен шаарынан Борборуна жеткизилип атат. Бишкек жана Чүй областарынын ош шаарларына. Мындан ары региондорго, Лейлек районунун айыл кыштактарына, үйлөрүнө ушу биз уюштурган автотранспорт кызматынын кичи автобустары менен үйлөрүнө үзгүлтүксүз жеткизилип турат. Биздин областта 6 жоопкерчиликтелген жанакча коомдор иш алып барат. Ушул коллективдер менен биргеликте иш алып барылууда. Күйүүчү майларыны өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан камсыз кылып берилип турат. Кошумчалай кетсек, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жалпы облус боюнча 136.770 жаран эвакуацияланып, анын 123.637си үйлөрүнө кайтып келишкен. Ал эми учурда жергиликтүү бийлик тарабынан үйлөрү жашоого жараксыз болгон жарандарга жалпы облус боюнча 8 мекеме, 64 бөлмө, 218 жеке жарандардын үйлөрү даярдалган. Айсулуу Абдилаким кызы, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Өздүк курам кырдаалдын кесепеттерин жоюуда өздүк курам Баткен облусунда кырдаалдын кесепеттерин жоюу жана кайра калыбына келтирүү боюнча иш алып барууда. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жалпысынан 237 жеке курам, 41 атайын техника жана жергиликтүү бийликтен 26 техника тартылган. Учурда облустун Лейлек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн Арка, Баткен районунун Аксай, Капчыгай, Самаркандек, Миңөрүк жана Достук айылдарында
тазалоо жана калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат деп билдирет Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагындагы чыр-чатактан жалпы 640 үй талкаланып өрттөлгөн болсо, анын ичинен бүгүнкү күндө 423 үй такыр жараксыз жашоого болбой калган. Жашоого жараксыз болгон үйлөрдү бүгүнкү күндө биз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттарын тартуу менен, ошондой эле жергиликтүү бийликтин жарандык коргоо кызматтарынын күч каражаттарын тартуу менен тазалоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө 162 үйдү тазаласак, ага тартылган күчтөр жалпы 64 техника, инженер техникалар, ошондой эле 237 куткаруучулар тартылып, иштерди ыкчам түрдө алып барууга аракет кылып атабыз. Кыргызстанда 26 сентябрдан 2 октябрга чейин COVID-19 77 жаңы учуру аныкталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин басма сөз кызматы билдирет. Ведомствонун маалыматына караганда 3 октябрга карата тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык бардык аймактар жашыл зонада. Акыркы жумадагы натыйжалуу репродуктивдик сан бирден аз. Бул оорунун азаюусун билдирет. 2022 жылдын 9 ай жана 1 күнүндө COVID-19 21412 учуру катталды. Анын ичинен 19405 башкача айтканда 90,6% учурда лабораториялык түрдө жана 2007 9,4% клиникалык эпидемиологиялык негизде тастыкталган. Акыркы кырдаалда Баткен облусунун аймагында COVID-19 илдетинин эпидемиологиялык абалы туруктуу. Эң сентябрь айында болгон 5 гана учур катталды. Негизинен Баткен районунан жана Кадамжай районунан катталды. Пандемия башталгандан бери, то есть 2020 жылдан бери 12436 учур катталды. Быйылкы учурга алсак, былтыркы жылга салыштырганда быйыл эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болду, себеби катталган учурлар аз болду. Ал эми облустун аймагында бүгүнкү күндө жалпы COVID-19 илдетине каршы облустун аймагында 180 695 адам коллективдүү иммунитет алыш үчүн эмделиш керек болчу, бирок биринчи дозасы менен бүгүнкү күндө 12045 адам алып, бул 65%ды түзөт. Ал эми экинчи толук эмделип бүткөндөр бул 92669 адам алып, 50% толук эмделип бүттү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштары менен 3-чү дозасы сунушталган болчу. 3-чү дозасы менен бүгүнкү күндө 15095 адам эмделип бүттү. Ал эми 15 сентябрдан бери уже Кыргызстан аймагында 4-чү доза вакцина сунушталып атат. Себеби изилдөөлөргө караганда биринчи, экинчи дозасын алган адамдарда иммунитеттин антителанын количествосу аз болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда 4-чү дозасын алган сунушталып жатат. Жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык сынагынын 4-чү этабы башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Сынакка буга чейинки баскычтардан ийгиликтүү өткөн 17 талапкер катышууда. Билим берүү тармагы абдан оор тармак. Бул тармакта жаңы нерсени өздөштүрүп, анын жемишин алууга 10-12 жыл кетет. Андыктан бардык катышуучулар сынактан жаңы тажрыйба, билим, идея аласыздар деп ишенем. Эң башкысы сынак ачык, айкын, адилеттүү өтүп, чыныгы кесипкөйлөр жеңишке жетишин каалайм деп билдирди сынактын салтанаттуу ачылышында Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова. Сынактын 4-чү этабы 3-4 октябрь күндөрү номер 69 жалпы билим берүү орто мектебинде жана номер 182 бала бакчада өтөт. Андан педагогдор чеберчиликтерин жана көндүмдөрүн көрсөтүү үчүн сабактарды өтүшөт. Мугалимдер үчүн мастер-класстар дагы уюштурулат. Белгилей кетсек, республикалык сынактын жеңүүчүлөрү 5 октябрь күнү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында сыйланат. Чыгармачыл мугалимдерди аныктоочулар тажрыйбасын жайылтуу максатында областтык туру 2022 жылдын 29-30 апрелде өткөн. Ошол
4 жыйынтыгы боюнча бизде Кадамжай районунун Өргүзар орто мектебинин физика мугалими Рүстөм Кызай Жаркын учурда ошол Бишкек шаарында азыр катышып атат да учурда республикалык турга. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. Кыргызстандын Куржунунда 58 медаль топтолду. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркиянын Изник шаарында 29 сентябрдан 2 октябрга чейин биримдикти жана салтты сактайбыз, келечекке карайбыз деген ураан алдында өттү. Көчмөндөр оюндарына 102 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышты. Ал эми Кыргызстандын атынан 148 спортчу 11 спорттун түрүнөн күчүн сынады. Көкбөрү, алыш, белбоо күрөшү, татар күрөшү, аба күрөшү, пахлавани, казак күрөшү, шалбар күрөшү, май күрөшү, таяк тартыш, көкпар жана салттуу жа атуу көргөзмө оюн катары кыргыз күрөш жана тогуз коргоол кирген. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргызстандык спортчулар 58 медаль, 16 алтын, 17 күмүш жана 25 коло медаль багындырышты. Кыргызстандын көкбөрү боюнча курама командасы Казакстандын улакчыларын 5-0 эсебинде утуп, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону болду. Ал эми көкпар боюнча мелдештин финалында казакстандык улакчылар 1-чи орунга, Кыргызстан 2-чи орунга татыды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эстафетасын Казакстан Республикасынын Маданият жана спорт министри Даурен Абаев кабыл алды. Эстафетаны Түркия Республикасынын жаштар жана спорт министри Мехмет Мухаррем Касаповлу өткөрүп берди. Сиздер өлкө аймагынан алынган маанилүү жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Мекенибизде тынчтык болсун. Эфир аркылуу амандыкта жолугушканча саламатта туруңуздар.